Саламатсыңар урматтуу сүйүүчүлөр. Кече Шайырбекинин Байдылла Сарногоевдун ырларын окуп, анан салам дубай айтып жиберген экен. Калганын Садык Шернияз да кошуп окуп койсун же ырдап койсун деп. Байдылла Сарногоев агабыз албетте кыргыз эли сүйгөн, кыргыз эли ырын талашып окуган акын, өлбөс өчпөс аты бар Кыргызда. Мен өзгөчө жакшы көрөм Байдыкендин ырларын. Ошо ырлар менен чоңойдук. Кээде керек болсо баарын жатка айткан убактарыбыз болду. Мисалы, чоң ырларын Мидинге кат дегени мага өзгөчө жагат. Ошол Мидинге кат деген ырында юмор, күлкү аралаш, чындыкты жана дагы өзү менен биргелеш замандаш болуп калгандардын өтүп кеткенин, өзү менен ушул дүйнөдө басып жүргөн адамдардын атын айтып ырдаган жери бар, ыр жазган жери бар. Эми баарын айта албайбыз, убакыт жок болуш керек. Кыска кээ бир адамдарга ушундай так мүнөздө бергени жакчу да мага. Мисалы, өзүнүн досу, агасы бир чети чогуу калемдеш болгон адам Райкан жөнүндө жазат. Баарыңар билесиздер, Райкан Мидин Байдылла аябай ынак дос болушкан. Ошол жөнүндө жазганда биринчи Мидин жөнүндө айтканы жери бар. Анткени ал кезде билесиздер, баардыгы ушул кичине ичкиликке дагы аралашчу чыгармачыл адам болгондо ошону бир күлдүрүп жазат Байдыкең. Апакем мени тууганда оозанса сары май менен, сен болдуң мени Мидиге оозанткан арак чай менен. Тез эле кеттим үйрөнүп дээримде менин бар билем деп. Райкан жөнүндө жазганда дагы метрге ченеп туугансып, тең элең арык боюңар, бири-бирин билип тургансып, бир чукчуң айткан оюңар. Кокустан дагы ал жактан кошулган жокпу жолуңар. Ал жактын кандай базары, базарда байкем басабы, көпчүлүктү күлдүрүп көңүлүн ачып жатабы, кадимкидей жайгышып казактар кымыз сатабы деп, наркы дүйнөдөн кабар сураган жери бар. Жанагы бир кыл жиптен өтөт деп айтат эмеспи? Ошол жөнүндө дагы айтканы: кыл көпүрө дегени кылдандаң ичкен эмеби, же сирктен биз көргөн зымаркандай элеби, зыярат кылган пенделер шыр өтүп кете береби. Кураны түшкө кирбеген, Кудайды барктап сүйбөгөн, көпүрөң эмес ипичке чоң жолдон база билбеген, канти деп кайран Мидикем, кайгыра берем күндө мен. Азаптын жолуң ар түрлүү, акылга салып өттүңбү, бар дешет мастын жөлөгү, бар болсоң аман жеттиңби, бул жака таштап тозогун бейишке кирип кеттиңби. Болбосо бутуң өрөлөп, боздотуп кыйнап жемелеп, Алланын атын билбеген аракеч тинсиз неме деп, аңкүр-маңкүр чогулуп жанчышкан жокпу тебелеп деп. Кана караңыз кандай саптар менен жазган. Ошентип келип өтүп кеткен адамдарды дагы сурап, алар жөнүндө дагы айткан жерлери, мисалы Саякбай Залкар атабыз Манасчы жөнүндө. Саң күндөр айткан Манасты, Саякбай Залкар Манасчы, Гомери дешип кыргыздын көп элдери карашчу. Казына байлык кенеле кандай сөз айтса жарашчу. Обдулуп Манас айткандан океан эле киши эмес, Тайторуң атты чапканда так ошол же, татардан ыйлап жүрүүчү так ошол жерден биз эмес. Шекербек Шеркулов деген комузчу жөнүндө таластан чыккан, кадимки ак тамак, көк тамакты ойноткон Шекербек Шеркулов даңктуу комузчуну атактуу артист Шекербек мурутун жанып чепеңдеп, сайратчуң эле комузду буроосун бурап бекемдеп, көргөнөн айтчы таңданып, атайдай чертет экен деп. Черткенин чебер чертчеле, чертмектен мөндүр төкчеле, байкалып кээде байкалбай, колдоруң ойноп кетчеле, шекеме менден саламайт, шернебиз бирген өтчеле. Касымалы Баялинов агабыз жөнүндөгү абдан
дагы сонун жазганы. Касмалың ата карыя, калыс сөз сүйлөп жарыя, 70 жашты желкелеп, огондо 80 жагына, оңбогон азап шумажал, оп тартып алдың аныда. Арытып нечен ай жылды, аз эмес эмгек алгылды, аксакал назик таланттан, аргасы селиң айрылды, ажарды жаскан агаңдын алдынан тосуп алдым. Ойлонуп көрсө турмушта, өмүрү бул учкан бир кушта, Осмондун улуң алыкул омокту акын кыргызда, 34 жашта жайрады, ободон учкан жылдызча. Карап көрүңүз, анан бул жактагыларды дагы кыял жоруктарын коштуруп айтып, ошонун мисалы Чыңгыз Айтматов, ал кезде Чыңгыз агабыз тирүү бул жерде Байдыкең менен жүрөт, анан ошону дагы мындай юморго кошуп айткан жери бар да. Айтматтын уулу Чыңгызчы, сакасын Айкүр тургузду, гүл сарың атты үйлөнүп, күн айды көздөй зыргытты. Дүйнөгө жайып атагын дүн кылып жатат кыргызды. Жазганы жаза кетпеди, жайгышы бирдей көктөдү дейт. Карап көрүңүз, бул жерде юмор дагы да бар, бирок ошол учурдагы талантка болгон чоң таазим. Негизи эми бул чоң ыр, аябай. Негизи бардыгы эле Байдыкемдин жазганы, бир кезде ашуудан чыккан Отчетум дегенде кыргыз база калып окудук. Ошол bir 4-5 жолу басылып чыкты. Канча басылып чыкса, ошончо тарап кетчү эле. Эч калтырбай Байдыкемдин китеби деп алып кетчү. Ошол замандардан бир элес болду. Ал эми толук ырды окуйм десеңер, Байдыкемдин китебин сатып алып окуп көрсөңүздөр, аябагандай чоң кубанычка, чоң бир керемет сезимге бөлөшүптөр. Себеп дегенде Байдыкем өзү айткандай, кыргыз деп келдим дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн дегендей, кыйшайсыз кыргызга кызмат кылды. Кыргыздын улуу сөзүнө, улуу маданиятына кызмат кылды. Себеп дегенде Байдыкемдин ырлары бар кезде кыргыздын сөзүнө болгон кыргыздын дилгири өчпөйт эч убакта. Урмат сыйы өчпөйт кыргыздын маданиятына, тилине болгон. Ушул Байдыкем сыяктуу улуу өнөрдүн ээси болгон үчүн кыргыз сакталып турат десек болот да. Эми бул мындай эстафета болуп атыптыр. Мен эстафетаны Султан Раев агама жылдырат элем. Өзү дагы ушул Кыргызстанда азыр көп болбой Түрксойдун башкы катчысы болгондуктан кийин ар бир жерде учуп, конуп, чоң кызматты аркалап жүрөт. Сукем дагы сагынды болуш керек Байдыкемдин ырларын. Ошол Байдыкемдин ырлары аркылуу дагы бир кыргызга салам айтып койсо жарашат деп ойлойм. Рахмат.